Саламатсыздар, бүгүнкү жыйын катышуучулары, мен бул мыйзам боюнча эмес, мен министрдин орун басарына суроо берейин дегем. Эсиңизде болсо керек, Жалал Абадтагы жанагы электробустар боюнча айттым эле проекттердичи, эсиңиздеби? Ооба, эсимде. Анын ушу долбоорлорду анан кийин сиздерге сунуштарды алып келип берген экен. Кайсы стадияда азыр ушул? Кандай кылып атасыздар? Ушул эле проектти ушу Жалал Абад шаарына дагы алып барып коюшубуз керек болуп атат. Себеби дегенде ал жерге көп өлчөмдө эмес. Ал жерде бул жерге 130 автобус болот экен болсо, ал жерге бир 30 эле автобус керек. Өзүчү. Анан кийин проектсиз да азыраак эле болот. Жалал Абад шаарын билесиз, өзүм Кыргызстанда 3-чү шаар болуп аткандан кийин масштабына караганда. Анан кийин ошол жерге дагы карап коюш керек болуп атат. Шайырбек Кыдыршаевич, мага келген жок эч ким. Ал мүмкүн тиги бюджеттен деп эметкендир. Сиздердин министрликке алып келип берилиптир, тапшырылыптыр. Бул уже көп болуп калды тапшырылганы. Мен өткөндө айтканыма уже бир 3 айдан убактысы болуп калды окшойт. Ошол убакытта эле алып келишкен. Шайырбек Кыдыршаевич, тактап туруп мага жообун айтып койсоңуз анда. Ооба, макул. Же мага жөнөтсөңүз мен өзүм кабыл алайын ошолорду. Макул, ушул мэри өзү алып келген. Жалал Абад шаарынын мэри алып келген. Ошону тактап туруп, анан жообун айтып койсоңуздар. Анан кийин ушул азыркы проектти мен да колдоймун. Ушундай проекттерди биз көбөйтүшүбүз керек. Анан ушул эле проектти Жалал Абад шаарына дагы орнотойлу, жасайлы. Хорошо? Рахмат.